Акыркы бир сутка ичинде Кыргызстанда коронавирустан дагы 7 бейтап каза болду. Алардын 6 Бишкекте, бирөө Чүй облусунда катталды. Муну менен илдеттен каза тапкандардын жалпы саны 1876 кишиге жетти. Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин 11-июндагы маалыматына ылайык, соңку бир суткада 526 кишиден вирус жаңы аныкталды. Анын көбү Бишкекте 232 жана Ошто 101. Мурда ооруп жаткандардын ичинен 303 киши сакайып чыкты. Коронавирус пандемиясы башталгандан бери Кыргызстанда 109.193 киши вирус жугузуп алды. Анын 102.018 сакайда. Учурда 1921 киши стационарда даарыланып жатат. Алардын ичинен 81 бейтаптын абалы өтө оор экендиги кабарланды. Өлкөдө 2021 жылдын мартынан Кытайдын жана Орусиянын препараттары менен эмдөө башталган. Вакциналардын алгачкы партиясы түгөнүп, кезектегисин алып келүү иштери жүрүүдө. Андан тышкары Кыргызстан дүйнөлүк банк берген 20 миллион доллардан 17 миллионуна 1 миллион доза вакцина сатып алганы жатат. 10-июнда Кумтөр иши боюнча Жогорку кеңештин депутаты Наталья Никитенко, мурдагы депутаттар Эльвира Сурабалдиева жана Ширин Айтматова күбө катары сурак берип чыгышты. Никитенко жана Сурабалдиева күбө катары аскер прокуратурасына чакырылган. Алар кайсы маселе боюнча күбө катары өткөнүн айтышкан жок. Наталья Никитенко менен Эльвира Сурабалдиева 2017 жылы Кумтөрдөгү 2 мөңгүнү жылдырууга уруксаат берген суу кодексине өзгөртүү киргизүүгө каршы чыгышкан. Давыдов жана Лысы мөңгүлөрүн бузуп, алтын казууга уруксаат берген суу кодексине өзгөртүү киргизүүгө сессияда каттоодон өткөн 85 депутаттын 63-ü макул, 22-си каршы добуш берген. 2017 жылы суу кодексине өзгөртүү киргизилген учурда Алмазбек Атамбаев президент, Сапар Исаков премьер-министр болуп турган. Ал эми 2010-15 жылдары Жогорку кеңештин депутаты болгон Ширин Айтматова күбө катары улуттук коопсуздук комитетине чакырылды. Атайын кызмат Айтматова кайсы иш боюнча сурак берип чыккандыгын маалымдай элек. Кыргызстандык балбан кыз Айсулуу Тыныбекова Poland Open эл аралык мелдешинде алтын медаль тагында. Күрөш боюнча кыз келиндер арасында мелдеш ушу тапта Польшанын борбору Варшавада өтүп жатат. Мелдештин алгачкы күнүндө Айсулуу Тыныбекова 62 килограммга чейинки салмакта килемге чыгып, жалпы 3 беттеш өткөрдү. Чейрек финалда Тыныбекова орусиялык Любовь Овчарованы туше менен жеңип алды. Жарым финалда кыргыз спортчусу дагы бир орусиялык балбан кыз Светлана Липатова менен беттешип, 3-1 эсеби менен жеңишке жетип финалга чыкты. Чечүүчү беттеште Айсулуу канадалык Анна Паула Годинес Гонсалести 7-1 эсеби менен утуп жеңишке жетти. Айсулуу азыркы тапта дүйнө чемпиону. Ал бул наамга 2 жыл мурда Нур-Султан шаарындагы чемпионатта ээ болгон жана Токио жайкы Олимп оюндарына жолдомо алган. Азиянын 4 жолку чемпиону.